Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ajma'in. Сабағыбызды улантмакчыбыз. Бул сабак үй бүлөдөгү бактылуулуктун себептери. Шейх Сулайман Рухилинин кичинекей китепчеси. Автор Шейх Сулайман Рухили. Үч себебин айтып өткөнбүз. Үй бүлө канткенде бактылуу болот, кандай себептери бар экенин. Бүгүнкү сабагыбыз бул ошол 4-чү себеби. Бул асбабы саадатил усуру дегенде баягы үй бүлөдөгү бактылуулуктун себептеринин 4-чү себеби. Ал кандай дегенде ал ан якуна ар-раджул qayyiman ala zawjatihi ra'iyan li usratihi. Мунун эмеси 4-чү себеп мындайча: эркек киши үй бүлөсүндө аялынын үстүнөн башкаруучу жана аялынын үстүнөн жана үй бүлөсүнүн бала чакасынын үстүндө баягы башкаруучу жана камкорчу. Бул тууралуу Аллах Таала Куранда айтат, берекелүү Куранда айтат: "Ар-риджалу каввамуна алан-ниса бima фаддалаллаху ба'дахум ала ба'д ва бима анфaqu min amwalihim" дейт. Не дейт? Эркектерди аялдарынын үстүнөн баягы башкаруучу дейт. Аллах Таала Куранда айтат: "Ар-риджалу каввамуна алан-ниса", эркектер аялдарынын үстүнөн башкаруучу жана эмнеге башкаруучу дегенде алар бима фаддалаллаху ба'дахум ала ба'д. Алар акыл жана күч-кубат жана сабыр башка сыпаттар жактан аялдарга караганда абзел жана алар өздөрү тапкан мал мүлктөрүнөн аялдарына сарптагандыгы үчүн ушул себептүү Аллах Таала эркектерди аялдарынын үстүнөн баягы башкаруучу кылган. Ошондуктан үй бүлөдө эркек киши башкаруучулук кылыш керек. Үй бүлөдө эркек киши башкаруу болуш керек. Эгерде үй бүлөдө аял киши башкара турган болсо, анда бул шариятка каршы келген нерсе. Биринчиден, экинчиден болсо ошол үй бүлөдө береке кетет. Үчүнчүдөн, ошол үй бүлөдө баягы эркектин чечкиндүүлүгү жок болуп, жана аял киши башкарган үй бүлөдө баягы ынтымактага кетет. Ал-кивама мин махасинил ислам. Баягы үй бүлөдө эркек кишинин башчылык кылуусу бул исламдын бир артыкчылыгы, ислам дининин бир артыкчылыктарынан болуп эсептелет. Жана бул нерсе менен ислам дини башка диндерден өзгөчөлөнөт. Эмнеге дегенде бул нерсе Аллах Тааланын баягы үй бүлөгө болгон жана бизге болгон толук бир неаматы, толук бир жакшылыгы болуп эсептелет. Эгерде үй бүлөдө эркек киши башкарган болсо, үй бүлөдө эркек киши башчылык кылган болсо, ошол үй бүлөдө чоң жана көп бир жакшылыктар болот ошол үй бүлөдө. Жана үй бүлөдө дагы эгерде эркек киши башчылык кылган болсо, эркек киши башчылык болгону бул деген баягы адамдын фитратына, адамдын табиятына туура келген нерсе. Эгерде кайсыл үй бүлөдө аял киши башкарып калган болсо, анда бул нерсе шариятка да каршы келген нерсе, Аллах Тааланын сөзүнө каршы келген иш-аракет, жана ошондой эле адамдын табиятына да каршы келген нерсе. Эми башкаруучулук дегени ал-кивама дегенде бул жөн эле башкара бербейт, аны деген мындай кыл, тигиндей кыл деп. Тафвидун лизауж. Ошол аялына камкордук кылуусу. Аялынын муктаждыктарын чечип берүүсүндө турат. Жана ошондой эле ошол толук үй бүлөсүндө аялынын бала чакасынын жакшы жака оңдолуусуна башчы болуусу, камкордук кылуусу. Эгерде үй бүлөсүндө кандайдыр бир туура эмес нерселер болуп жаткан болсо, ошол нерселердин оңдоосунда турат. Жана аларга илим үйрөтүүсүндө турат. Аларды жакшы жака жол көрсөтүүсүндө турат эркек кишинин үй бүлөдө башкаруучулугу. Эми ар-риджалу каввамуна алан-ниса деди Аллах Таала. Эркектер аялдарынын үстүндө башкаруучу деди.
Бул тууралуу, ушул аят тууралуу Абдурахман ибн Саади рахимахуллах, бул чоң алым, жана көптөгөн шейхтердин, көптөгөн алымдардын устасы дагы болуп эсептелет, устастары болуп да эсептелет. Ошол алым айтат, илим ээси айтат, Абдурахман ибн Саади рахимахуллах айтат, Аллах Таала бизге кабар берди дейт, эркектер аялдардын үстүндө башкаруучу деп дейт. Эми мунун мааниси кандай дегенде, мунун мааниси ошол баягы шариятта милдет болгон, же болбосо Аллахтын акысы болгон нерселерде аялын жана бала чакасын ошол нерселерге мажбурлап ошол нерселерин аткартуусунда турат дейт. Биринчиси. Мындайча айтканда, жөнөкөй сөз менен айтканда, баягы Аллах Таала мисалы Рамаданда орозо кармашты парз кылды. Бир суткада баягы күнү түнү 5 жолу намаз окушулукту баягы парз кылды Аллах Таала. Эми ушул нерселерде баягы аялын жана бала чакаларын текшерип туруусунда дейт. Жана аялын дагы жана бала чакасы менен жалпы кылып айтып атам. Негизи аятта баягы аялына деп келди, аялдардын үстүндө деп келди. Ошондуктан эркек киши баягы аялдарынын ибадат кылууларын дагы текшерип туруш керек. Эгерде намаздарын убактыларында окуп атабы, намаздарын туура окуп атабы, дааратты туура алганды билеби, дааратты туура алып жатабы, ушул милдет болгон ибадаттарды баягы мажбурлап аялдарын кылдыртыш керек. Эгерде кайсы бир аял, мисалы айта турган болсок дагы, аял баягы хиджаб кийбесе, жабынып жүрбөсө, уяттуу жерлерин жабып жүрбөсө, эркек ошонун күйөөсү, ошол аялдын күйөөсүнө милдет болот, аялын мажбурлап аурат, уяттуу жерлерин жана хиджаб кийип жабуусунда милдет болот. Милдеттендирип баягы мажбурлап илзам кылыш керек. Жана экинчиси каффахунна анил мафасид. Жана ошондой эле аялын эркек киши ар кандай бузукулуктардан баягы тосуш керек. Жана аны коргош керек ар кандай бузукулуктардан. Мисалы эркектер менен аралашып жүрүүдөн, эгерде аялы кандайдыр бир муктаждык менен иштей турган болсо, баягы эркектер менен аралашып иштегенге тыюу салыш керек. Бул нерсе деген ал-ихтилат, аялдар менен эркектер баягы аралашып бир жерде иштөөсү, бир жерде жүрүүсү, бул бузукулуктун башталышы болуп эсептелет. Ошондуктан Аллах Таала жана зынага алып бара турган жол бул. Анткени Аллах Таала айтып атпайбы Куранда? Ла тaqrabuz zina дейт. Зынага жакындабагыла дейт. Зынага жакындабагыла дейт аятта. Зынага жакындабагыла дегендин мааниси бул деген зынага алып бара турган бардык жолдорду жапкыла. Эркек менен аял аралашып жүрдүбү, зына башталат. Зынанын башаты ошол жактан башталат. Жахил, баягы караңгы динден алыс болгон эркек киши аялдарды карай берет. Карап бүргүнү суктанат. Андан барып бир сөз айтат, сүйлөшөт, чай, пай, кофе, софе бирдеке алып берип, андан кийин бузукулук алып барат. Ошондуктан эркек кишилерге милдет болот. Аялдарын жаман бузуку жолдордон, бузуку иштерден, бузуку нерселерден тозуусу. Андан кийинкиси баягы эркек киши аялдарын камсыздаш керек. Эмне менен камсыздаш керек дегенде, тамак аш, баягы күнүмдүк жете турган мүмкүнчүлүгүнө жараша, жана ошондой эле кийим-кече, жана жашай турган жай. Үйдө мындайча айтканда, ушул нерселер менен, 3 нерсе менен камсыздаш керек. Жей турган тамак аш биринчиси, экинчиси болсо кийим-кече, үчүнчүсү болсо баягы жашай турган жай, баягы үй. Ушул нерселер менен эркек киши мүмкүнчүлүгүнүн жетишинче баягы аялын камсыздаш керек.
Бирок ушул эле учурда баягы аял киши дагы аял күйөөсүнүн акыбалын билиш керек. Канчалык деңгээлде камсыздай алат. Анан ошол деңгээлде баягы эгерде күйөөсү алып бере албайткан болсо, аялы ошол деңгээлде гана сураш керек күйөөсүнөн. Андан ашырып баягы тигини алып бер, муну алып бер, тигил аял муну кийип атат, тигил аял мындай жеп атат, тигил үйбө мындай жеп атат деп ар нерсени сурай берген дагы болбойт. Ошондуктан аял киши дагы кичине эмерээк болуш керек. Акыбалды карап, баягы жашаш керек. Шейх Абдурахман ас-Саади ушул нерселерди айтты. Жана бул тууралуу дагы баягы эркек киши аялынын үстүнөн, бала чакасынын үстүнөн жоопкерчилик, деги эле үй бүлөсүнүн үстүнөн жоопкерчилик тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахих хадисинде мындай дейт. Бул хадис Бухари Муслимде келген. Жана бул хадисти пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылган сахаба Абдулла ибн Умар радиллаху анхума Абдулла ибн Умар радиллаху анхума айтат: "Сами'ту Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам якул" дейт. Мен Аллахтын элчисинин айтканын укканмын дейт. Аллахтын элчиси мындай деген дейт: "Куллукум раин". Баарыңар мындайча айтканда пастух, баягы баарыңар башчысыңар дейт. Баарыңар мындайча айтканда жоопкерчиликсиңер бир нерселерге. Жана камкорчусуңар дейт да, мындайча айтканда. Ва куллукум мас'улун ан ра'iyyatihi дейт. Жана баарыңар ар бириңер өзүңөрдүн кол астындагылар үчүн жоопкерчиликтүүсүңөр дейт. Ар бир инсан өзүнүн кол астындагыларга жоопкерчиликтүү. Мисалы, башчы өзүнүн эли үчүн Аллахтын астында жоопкерчиликтүү. Ар бир айылдын башчысы ошол айыл үчүн жоопкерчиликтүү. Эми бир үй бүлөдө, мисалы, эркек киши үй бүлөсү үчүн жоопкерчиликтүү. Андан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисин улап мындай дейт: "Вар-раджулу раин фи ахлихи". Эркек киши өзүнүн үй бүлөсү үчүн башчы жана жоопкерчиликтүү дейт. "Ва хува мас'улун ан ра'iyyatihi". Жана өзүнүн кол астындагылар үчүн ал жоопкерчиликтүү. Бала чакасы үчүн, аялдары үчүн жоопкерчиликтүү. Wal mar'atu ra'iyyatun fi beyti zawjiha. Эми аял киши өзүнүн күйөөсүнүн үйүндө дагы ал дагы мындайча айтканда жоопкерчилик башчы дейт. Кимдерге? Бала чакасына, баягы күйөөсү алып келип берген ырыскыларга жоопкерчиликтүү дейт. Ошолорду ысырап кылбай колдонуусунда жоопкерчиликтүү. Мисалы, продукт алып келген болсо, ошол нерселерди ысырап кылбай сарптоосунда, тамак жасоосунда жоопкерчиликтүү. Жана бала чакасындагы тарбиялоодо, жанагы жуунтуп жана эмелеринде, ошол нерселеринде жоопкерчиликтүү дейт. Ва хия мас'улатун ан ра'iyyatiha. Ал дагы ошол үйүндөгү нерселерге, кол астындагы нерселерге жоопкерчиликтүү дейт. Ким? Аял киши дагы. Бала чакасын тарбиялоодо, жаңы эле айтып өткөн баягы үйдөгү нерселерге дагы баягы жоопкерчиликтүү, үйдөгү нерселерге жоголуп кетпесине, күйөөсү бир жака кеткен болсо, ошол үйүндөгү нерселерге дагы жоопкерчиликтүү болуп эсептелет. Тамак ашты мисалы ысырап кылбай жасоосунда, тамак ашты ысырап кылбай колдонуусунда, жанагындай күйөөсү айтып өтпөдүкпү? Күйөөсү аялын кийинткенге милдеттүү деп, ошол кийим кечесинде дагы ысырап кылбай колдонуусунда, ысырап кылбай алдыруусунда милдеттүү. Жоопкерчиликтүү аял киши. Ошондуктан эркек киши толук үй бүлөсү үчүн жоопкерчиликтүү, аял дагы күйөөсүнүн үйүндө дагы жанагындай оокат нерселерге дагы жоопкерчиликтүү, бала чакасына дагы. Ошондуктан эркек киши баягы үй бүлөдө башчы болуп эсептелет жана ошол башчылыкта үй бүлөсүн жакшы жака үндөп, жакшы жака жол көрсөтүп жашоосунда дагы милдеттүү. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка хадисте мындай дейт: "Ма мин абдин ястар'ихуллаху ра'iyyatan ямуту яума ямут ва хува гашин ли ра'iyyatihi" дейт. Кайсы бир пендени Аллах Таала бир жерге бирөөлөрдүн үстүнөн башчы кылып койгон болсо, башчы кылып, жоопкерчиликтүү башчы кылып койгон болсо дейт. Эгерде ошол пенде өзүнүн кол астындагыларга баягы башкарып жатат да, ошонун кол астындагыларга баягы кыянаттык кылган абалда өлгөн болсо дейт,
кыянаттык кылып жүрүп, ошол кыянатчылыгына тобо кылбай өлгөн болсо дейт, анда эмне дейт? Илля харрамаллаху алейхил жанна. Анда ошол башчыга, баягы үй бүлөсүндө болобу, элге болобу, бир кишиге да башчы болгон болсо, ошондой адамга кыянаттык кылган болсо, ошондой адамга Аллах Таала бейишти арам кылды дейт. Кимге арам кылыптыр? Баягы кол астындагыларга кыянаттык кылып жүрүп туруп өлгөн болсо, кыянаттык кылып, ошолорду алдап жүргөн болсо, анда ошол инсанга Аллах Таала бейишти арам кылган экен. Эми бардык адам кирет. Ма мин абдин дейт. Кайсы бир адам, кайсы бир пенде. Ястар'иуллаху ра'iyyatan. Ай ра'iyatin валау кан вахидан. Бир кишинин үстүнөн дагы башчы болсо. Бул жерде жанагы жумушчуларга дагы башчылык дагы кирет. Бардык нерсесин ичине камтыйт. Ямуту яума ямут ва хува гашил ли ра'iyyatihi. Ошол инсан өзү ошол баягы камкордук, башчылык кылып турган учурда баягы кол астындагыларга кыянаттык кылган абалда өлгөн болсо, анда илля харрамаллаху алейхил жанна дейт. Анда ошол инсанга Аллах Таала баягы бейишти арам кылды дейт. Ушул хадис далалат кылат, бир тугандар, бул нерсе баягы кол астындагыларга кыянатчылык кылуу бул чоң күнөөлөрдөн экен. Жана Аллах Тааланын ачуусуна тие турган иш аракеттерден экен. Ошондуктан баягы эркек киши үй бүлөсүнө аялдарына мамиле кылууда баягы Аллахтан коркуп, Аллахка моюн сунган абалда баягы мамиле кылыш керек. Жана аларга туура шарияттын негизинде, Куран сүннөттүн негизинде башчылык кылыш керек. Жана мүмкүн ушул хадистерди, аяттардын аягында баягы айтылуучу сөз, баягы эркек киши аялдарына колунан жана ошондой эле мүмкүнчүлүгүнүн жетишинче баягы камкордук кылыш керек. Мүмкүнчүлүгүнүн жетишинче баягы тамак аш менен камсыздаш керек. Мүмкүнчүлүгүнүн жетишинче баягы үй менен камсыздаш керек. Мүмкүнчүлүгүнүн жетишинче кийим кечек менен камсыздаш керек. Ушул эле учурда аял киши дагы кичине акылдуураак болуш керек. Күйөөсүнүн эгерде мүмкүнчүлүгү жетпей турган болсо, же болбосо кандайдыр бир акыбалда күйөөсүнүн мүмкүндүгү болбой турган болсо, иши жүрүшпөй турган болсо, кыйналып жүргөн учур болсо, баягы күйөөсүн дагы кыйнабаш керек. Жана акыбалга жараша, ар кандай акыбалдар болот жашоодо, ошолорго жараша ынтымак менен бири-бирин түшүнүп, баягы бири-бирине жакшы мамиле кылып, жумшак мамиле кылып жашаш керек. Аллах Таала бардыгыбызга ушул айтылып өткөн аяттарга жана айтылып өткөн хадистерге амал кылуучулардан кылсын. Жана Аллах Таала бардыгыбызга үй бүлөлөрүбүзгө ынтымак, аялдарыбызга, бала чакабызга өмүрлөрүнө береке болгон болсун. Бардыгыбыздын үй бүлөбүзгө Аллах Таала ынтымак, аманчылык, токчулук берген болсун. Жана үй бүлөбүзгө, бардыгыбыздын бирибизге болгон махабат берген болсун. Алхамдулиллахи аввалан ва ахиран ва захиран ва батинан ва саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.